Ауганстан Пакистанга каршы ири операция баштаганын билдирди. Кечээ 26 февралда Ауганстандын армиясы Дюрант сызыгы боюнча Пакистанга каршы ири аскердик операция баштаганын жарыялады. Операциялар Хост, Пактия, Нуристан аймактарында жүргүзүлгөндүгүн чет элдик басылмалар жазышууда. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Хамдулла Фитраттын айтымында Ооган күчтөрү бир аскердик базаны, 19 чек ара бекетин басып алган, 55 пакистандык аскер кызматкерлери жок кылынган. Буга чейин Талибан өкүлү Заибулла Мужахин 15 өткөрмө пункт алынганын жана көп сандаган пакистандык аскерлерди өлтүрүлгөндүгүн, айрымдары туткунга түшкөндүгүн билдирген. Ал эми Пакистан тарап маалыматты четке кагып чабуулга толугу менен жооп болбогонун билдирди. Өлкөнүн коопсуздук булактарынын маалыматына ылайык, Ооган тараптан 44 аскер жок кылынган. Чек арадагы чабуулдар себепсиз трансчегарачылык кол салуу болгон. Талибдер колдонгон квадрокоптерлердин атып түшүрүлгөн. Ошондой эле Ауганстандын Пактия провинциясындагы Дант Аф Патан районунда Пакистан тараптан соккулар жасалып жаткандыгы, жарандар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушканы кабарланууда. Өткөн дем алышта Пакистан Ауганстан аймагына аба соккуларын жасаган. Исламабад кеминде 80 аскер жок кылынгандыгын билдирсе, Кабул соккулар диний мектептерге жана турак жайларга тигенин, Нан-Харажда кеминде 17 жай турган каза болгондугу маалымдалган. Мушистин мигранттарга көзөмөлдү күчөтүү чараларын жарыялады. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин мамлекеттик думада өткөн жылдагы ишмердүүлүк боюнча отчет берип жатып, негизги жетишкендиктердин бир катары мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдө реестри түзүлгөндүгүн атады. Бул базага болжол менен 840 000 адам киргизилген. Аларга машина айдоо, никеге туруу жана банк кызматтарынан пайдалануу сыяктуу бир катар чектөөлөр киргизилген. 2025 жылы миграциялык режимди бузган 72 000 адам өлкөдөн чыгарылган. Өкмөт башчынын айтуусуна караганда, мындан ары мигранттардын санарип профили түзүлмөкчү. Ошондой эле Ички иштер министрлиги менен салык кызматынын ортосунда миграциялардын кирешеси жана төлөгөн салыгы тууралуу маалыматты электрондук алмашуу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан. Ошондой эле мигранттар үчүн экзамен талаптары күчөтүлүп, алардын балдарын мектепке кабыл алууда тест түрлөө киргизилген. Медициналык текшерүүдөгү жаңы нормалар кооптуу ооруларды аныктоо мөөнөтүн 14 күнгө чейин кыскартууну карайт. Орусия акыркы жылдары миграциялык мыйзамдарын катаалдатып келет. Анын ичинде мигранттардын балдары орус тилинен сынак тапшырмайын, мектепке кабыл алууга тыюу салынган. Ал эми алардын ата-энелери Орусияда жүрүү абалын мыйзамдаштырууга милдеттендирилген. Натыйжада былтыр сентябрда мигранттардын 87,5% мектепке кире алышкан эмес. 2021 жылдан бери Мандума мигранттарга каршы маанайдагы 73 мыйзам долбоорун караганын Дума Бинго долбоору санап чыккан. Анын 32си 2024 жылы Крокустагы теракттан кийин каралган. Орусияда Телеграм апрелде бөгөттөлөт, бирок аскерлерге гана жеткиликтүү болот. Орусияда апрель айынын башында Телеграм тиркемеси бөгөттөлүшү мүмкүн. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Маалыматка ылайык, бирок мессенджер Орусиянын аскер кызматкерлерине гана жеткиликтүү бойдон калат жана алар атайын аскердик операциялардын зонасында иш алып барышат. Ал эми ФСБ Орусиянын коомчулук менен байланышып борборунда Телеграмдын СВО зонасында колдонулушу кээде орус аскерлердин коопсуздугуна коркунуч жарата тургандыгын белгилеген. Украинанын куралдуу күчтөрү жана чалгын кызматы мессенджер аркылуу алынган маалыматтарды оперативдүү пайдаланып аскердик максаттарда колдонулушу мүмкүн делет. Ибрахим, менин исмим Розмат болот да. Мен дагы Өзбекстандан киргип атырмын да буякачы, через Казакстан. Хорошо, түшүнүп атам. Сизден да акылдуу адамдар бар аяктачы. Текшерип койгон керек. Уруксат этсеңиз мен кете берейин. Мазаламаң. Жол эрежесин одоно бузган чет элдик жарандын унаасы айып короого токтотулду. Чүйдө жол эрежесин одоно бузган чет элдик жарандын автоунаасы айып короого токтотулду. Бул тууралуу облустук ЖККБнын басма сөз кызматы билдирип өттү. Маалым болгондой 25 февралда Соклукта Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа
каптал айнектери караңгылатылган абалда бара жатканда токтотулган. Аны 1988-жылы туулган ИР аттуу чет элдик жаран башкарып жүргөн. Анын жанында айдоочулук күбөлүктагы каптал айнектерин караңгылатууга тиешелүү уруксат кагазы дагы болгон эмес. Аталган фактылар боюнча Укук бузуулар кодексинин 184-беренесине айдоочунун айдоочулук күбөлүгү алып жүрбөгөндүгү, 194-3-беренесинде автоунаанын айнектерин мыйзамсыз караңгылатууга ылайык административдик протоколдор түзүлүп, унаа айып короого киргизилген. Мен сиздикин кантип текшеришим керек? Sen ne yapıp tekşiresin ben de anlamam вообще. Sen ne yapıp tekşiresin? Жок, сиз айдоочулук күбөлүгүңүздү көрсөтүп коюңуз дейм. Эвакуатормен алып келдик. Тонировкасы бар. И не предоставил водительское удостоверение. Акыркы саясий процесстер Далайдын жүзүн ачты. Акыркы 2 жумадагы Кыргызстанда орун алган саясий добуул Далайлардын жүзүн ачты. Калп айткан менен болобу соңку саясий процесстер кимдин ким экенин ачыктагандай болду. Чынында ким президенттин ишенимин актап, мамлекетке ак ниеттен кызмат кылып жатканы, кимдин котур ташы койнунда жүргөнү даана билинди. Хамелеондой кубулгандардын чыныгы түсү, өңү кандай болоору ачыкка чыкты. Ушундай шартта ишенимдүү, туруктуу кадрлар көзгө урунат экен. Мындайлар чанда. Анын бири президенттин иш башкармасынын башчысы Каныбек Туманбаев экени айтууга болот. Учурда Жапаровдун бирден бир ишенимдүү адамы катары коомдун көңүл борборунда турат. Сөз чынынан бузулбайт дегендей. Ырас айтканда, азыркы учурдагы бирден бир президентке тирек болуп, өзүнүн иш билги жөндөмү, менеджерлиги аркылуу көйгөйлүү болгон бир топ социалдык экономикалык иштерди жан үрөп бүтүрүп, чалыктым дебей иштеп жатат. Андыктан президент ишеним арткандай бар. Булак Назар Ньюс. Садыр Жапаров жалпы республикалык жыйын өткөрөт. Бүгүн 27 февралда ынтымак Ордодо президент Садыр Жапаров республикалык кеңешме өткөрөт. Иш-чарага министрлер кабинетинин мүчөлөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана башка шаарлардын мэрлери, акимдер катышат. Анда өкмөт 2025-жылы аткарылган иштер боюнча маалымат берет. Ошондой эле Садыр Жапаров акыркы 5 жылдагы жетишкендиктер алдыда аткарылуучу милдеттер тууралуу баяндама жасайт. Республикалык кеңешме түз көрсөтүлөт. Башталышы 11:00. Ош мэри күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берди. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жумушчу жолугушуу өткөрдү. Анын жүрүшүндө тиешелүү кызматтарга дагы, шаардагы абалдагы көзөмөлдөө жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Кала башчысы учурда шаардагы негизги маселелер башалама соода жайларын иретке келтирүү, мыйзамсыз соода жүргүзүүгө бөгөт коюу жана коомдук жайлар жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу экендигин белгилеп өттү. Мэр бул багытта күнүмдүк рейдтик иш-чараларды күчөтүү, алдын алуу иштерин үзгүлтүксүзгө жүргүзүү, тартипти сактоо жана мыйзам талаптарын бузгандарга карата тиешелүү чараларды көрүү боюнча кызматтардын өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү зарылдыгын айтты. Мындан тышкары ыкчам жана так иш алып барууну тапшырды.